Мумундардын ар намысы болгон аялдарга карата зулумдук качан токтойт? Ассаламу алейкум, туугандар. Болгон окуяны силерге мен бөлүшкүм келип атат. Канчалык деңгээлде биздин укугубузду билбегенибиз айынан бүгүнкү күч кызматкерлери дейбизби, бүгүнкү мамлекеттик кызматкерлер мындан пайдаланып атабы, пайдаланбай атабы, ушуну билиштиги үчүн, эл билсин үчүн мен ушуну айтып жатам. 29 январь таңкы саат 7. Бамдат намазын эшикке чыктым. Бамдат намазына барып, жамаат менен намазды окудук. Андан кийин чыгып, үйдү көздөй жөнөдүм. Тынч үй бүлөнүн бейпилдигин бузган күч кызматкерлери. Андан кийин үйгө жетейин дегенде дарбазанын алдында бир топ адам турганын көзүм түштү. Жакыныраак келсем, ал адамдар экөөсү спецназ болчу, дагы 3 чоочун адам, бир аял киши алардын ичинде. Бардыгы маскаланган, бирөөнүн сырткары башка бардыгы беттен маска менен жабышкан. Мен келдим аларга, жанына жакын келгенден кийин силер кимсиңер деп сурадым. Сурасам, алар ичинен бир адам өзүн тааныштырды. Капитан ким деди? Курмангазы Бердиев, ушундай да, унутуп калдым. Туурасын айтам, көрсөтүп эле корчкасын ачты, көрсөтүп кайра жөнтөгүнө салып алды. Ушундай бир жаш жигит. Анан келгенин себебин мен сурадым. Алар мага бир А4 форматтагы кагазда кандайдыр бир санкция дегендей кагаз көрсөтүштү. Абдулдаева аттуу соттун чечими, адашпасам. Бирок мага жерде мындай кеңири ар бир сүйлөмөнү таанышууга мүмкүнчүлүк беришпеди. Кагазды даже колума беришпеди. Андан кийин мен ошол учурда, пока биз таанышып аткан учурда, менин апам үйдөн чыгып калды дарбазанын оозуна. Алар пока кире элек болчу дарбазанан. Апам кирди дагы, кимсиңер силер деп, апам менен үйгө кайра жөнөдү. Апам эми жашы улуу адам, 70-тен ашкан, үйдө атам бар. Эми мындай учурда баары эле мындай кыжалат болот. Үйгө ошо кыжалат чыктан кирип, атам чакырам деп кирип кеткен. Ошол учурда ошол кызматкерлердин бирөө апам барып кармай баштады. Сиз бул жака туруңуз, үйгө кирбей туруңуз деп. Анан мен айттым, апам кой бергиле, тийишпегиле апамы. Десем болбой, бирөөсү дарбазаны аттап үйгө кирип кетти. Алар туугандарга телефон чалууга да мүмкүндүк беришпеди. Ошол учурда аялым чыгып калды. Аялым чыгып, ызычуда азыр токтоп тургула, мен акелериме чалайын деди. Чалып бирөө чакырып койгула, алар келип турсун бул жерде десе, жанагы телефонду кызматкерлердин бирөөсү, жанагы маскачандын бирөө, аялым жулкулай баштады. Колдорун бери бияка, телефонду бери мага, эч кимге чалбайсың деп. Жулкулдап колун орутуп деле койду. Оң колумчу. Мен анан айырда, мен аялыма кылган мамиледен аларга бара неме кылып баштадым. Аялыма булушуп баштадым. Эмне кылган аны бул деп. Телефонду алып коюшту, колун бурапчы. Аялым колу ооруп ошол күн кечке жүрдү. Аны эсепке алып койгула. Аял кишиге көрсөткөн мамилеси. Үйдөн курал жаракта, коомго зыян жеткире турганда эч нерсе табылган жок. Өздөрү үчүн керектүү нерсени алышты, билбейм. Алар үчүн кооптуу болуп көрүнөт окшойт. Мен үйүмдө эч кандай бир коомчулукка, мамлекетке дагы эмне зыян келтире турган, аларды жашоо турмушуна бир олуттуу коркунуч келтире турган эч нерсе жок үйүмдө. Болгон эмес буга чейин дагы. Кылмышка бара турган эч нерсе жок менин үйүмдө. Бирок алар өздөрүнчө бир, билбейм, деген нерселерди алышып, биз муну экспертизанын жыйынтыгы менен анан кайтарып беребиз деди. Болгону үйдө колдонулган китептерди жыйнап алып кетишти. Полком бар эле китептер тура турган. Эми билесиңер, исламда диний китептер бийикирээк жерде туруш керек. Бир гана ислам эмес, өзүмө керектүү. Мен бир педагогмун жашоодо, компьютер оңдойм. Айткандай, мен коомчулук менен иштеше турган адаммын. Китептер, дептер, ручка деген нерселер мага аябай жашоомдо керек нерселер. Булар киришти, ошол китеп полкадагы китептердин баарын түшүрүшүп, бирсе карашты. Аерде ошо Кур'ан Карим бар эле, балдарымдын сабак тетрадтары, аялыма тиешелүү тетрадтар. Эми ал мектепте иштейт, китепканачы болуп.
Бирок эч кандай эксперттердин корутундусу чыга электе, мусулман үй бүлө кылмышкерлердей колдору таңылган абалда тергөөчү жайга алып келинди. Кийин уже диалог башталды менен. Мен айттым аларга, эмненин негизин алып кетесиңер, кайсы мыйзамдын негизин алып кетесиңер. Алар биз силерди алып кетишибизге мажбурбуз, апарып ушул иш боюнча сиз сурак кылгандан кийин анан кете беребиз дегендей кылышты. Мен жок, мен силер биринчи апаргыла нерселерди. Апарып экспертизаны өткөргүлө. Анан кооптуу нерселер болсо анан мен чакыргыла мыйзамдуу. Повязка менен же башка жол менен мен барам, эч кайга качпайм. Мен кылмышкер эмесмин, эмнеге качайм мен? Десем, алар анда мажбурлап кетишкен. Мажбурлап кетсеңер, алып кеткиле, бирок мен өз ыктыярым бар силер менен дедим. И ошол учурдан уже спецсыздар өздөрүнүн ошентип наручник алып, колуну мажбурлап, артыма кайрып, колуна наручник салышты. Өкмөт кызматкерлери бизди ошентип аялым экөөбүздү машинага басып алып кетти. Бул бир үй бүлөнүн эле көрүнүшү. Буга окшогон абалда бир нече муслим аялдар тергөө абагына алып келинди. Көрсө, бул тинтүү боюнча бир учурда ошо 5-6 үй бүлөгө өкмөт кызматкерлери ошондой бир операция жасашкан экен өздөрүнүн тили боюнча, тинтүү жүргүзүү боюнча. Кийин билет аны. Ошентип аркабыздан дагы бир канча ошондой бир муслиман эже карындаштарыбыз алып келишти. Өкмөт немесине, зданиясына. Келгенден кийин аларда бир 5-6 адам болдук барыбыз. Кээ биркилери күйөөсү менен келди, кээ биркилери күйөөсү жок өздөрүн алып келишти. Ал жерде тергөө кызматкерлеринин басынан улам эжебиздин ден соолугу начарлап, өзүн жоготконуна карабастан эч кандай медициналык жардам көрсөтүлгөн жок. Аялда аялым кусуп, жыгылып калгандай болуп өтө кыйналды. Мен айттым аларга, скорый чакырып бергиле. Аялым акыбал болбойт деп көрүп атасың десем, мен болуптур азыр деди, бирок эч кандай алардын действия болбоду. Ошо суук кандык менен карап турду болуп окуяны. Аялым кусуп, аба жетишпей жыгылып калды жергечи. Анан кучагыма алып, ошодо бир канат бар экен, муздак суу менен кышты күндө ошо сууну алып, беттерин жууп, суу ичирип эптеп карадым. Буга кошумча эч кандай экспертизанын катышуусу жок эле печатталган далил буюм катары саналган пакеттеги телефонду алып чыгышып, ачууга аракет кылышты. Жана биздин үйүнөн печат алынган пакетти бирөөсүн алып кирип, ана ошондой эле ачышты. Печатын бузуп ачып, ичинен менин кол телефонумду чыгарышты. Кол телефонумду мага берди дагы, муну ачып бер деди. Пароль ачып берди. Мен айттым, пароль ачып берүүдөн баш тарттым мен. Ачып бере албайм мен. Себеби бул менин жеке телефонум, ичинде жеке өзүмө тиешелүү, үй бүлөмө тиешелүү сүрөт жана маалыматтар бар. Мен силерди көрүшүңөргө албайм мындан. Десем, майли өзүңүз билесиз деди. Мен ошонун телефонун коюп коюшту. Мен сыртка чыгарып койду кайра. Кийин кайра аялым алып келди. Башкалардан ушинтип атты. Аялыңыздын алып кирип, күйөөсүн сурап, аялын киргизип, күйөөсүн сурап, кечке салса, байкуш ошо алсыз аялдарыбыз ошол темселенип жүрүштү. Биздер ошонун катарында. Мындай мыйзам бузууларга карабастан, Манас шаардык соту жаш балдары бар 5 эже карындашыбызды 1 айга камакка алышты. Эң кызыгы сот жабык эшик артында болду. Эч кандай биздин катышуусуз өздөрү жабык эшик артында сот кылышты. Судья ошо Абдылдаева Айдана деген сот экен. Сүрүштүрүп билдик. Аял киши экен. Кирип кетишти, биз сыртта ошо баардык 5 аялдын ата-энелери, күйөөлөрү, бир туугандары ошол жерде чогулуп турдук, ата-энелер болушуп. Баарыбыз аял киши алсыздан, бул аял киши алсыз нерсе болуп турчу. Бул аял кишиге мынчалык мамиле кылыш мындай ошо туура эмес да. Ошо туура эмес бул. Аял киши мынчалык бир кылмышкер кылып көрсөтөбү, эми ал жабык эшик артында өтө турган деңгээлдеги кылмышкерлер эмес да. Биз барып биз делерде болсок болот эле. Эми майли алардын чечими, биз азыр бул жерде өтө көрүп атасыңар акыбалда. Кирип ошо сот болуп, кийин адвокаттар, мамлекет тарабынан жалданган адвокаттар чыгышты. Сот азыр өкүм окуган кирип кетти деди. Кийин өкүм чыгыптыр. Аялдарыбыз ошо 1 айга камалсын деп, башкаруу чарасы камак дептир. СИЗОго камаштыр.
Өкүнүп чыкты ошондой. Ооба, бул окуя калкынын негизги бөлүгүн мусулмандар түзгөн Кыргызстанда болуп жатат. Биздин өлкөдө сойкулук, зынакорлук сыяктуу бузукулук иштер ээн эркин жасалып жаткан чакта, ар намысын бекем сактаган мусулман эже карындаштарыбызга жасалма түрдө кылмыш иштер козголууда. Буга алардын өз исламын үйрөнүп, башкаларга жеткирүүсү гана себеп болуп жатат. Буларды бир айга камап кое турган деңгээлдеги адамдар эмес да, алар бардыгы жаш келиндер. 4-5 балдар, эми өзүңөр чечим чыгарып алгыла. Эң кичинекейи 2,5 жаш болуп аткандан кийин алды кимдердир 7-класс, кимдердир 9-класс кыздары, балдары бар. Ушул жаштагы эле балдар бар, келиндер. Булар кандай мамлекетке кооп келтириши мүмкүн, коркунуч келтириштиги мүмкүн. Буларды бир ай камаганда кармап тура турган деңгээлде кандай бир коркунуч жаратышы мүмкүн, мен ушу таң калды да ошол. Ошондон чыктык, аялдарыбызды кайра спринтерге басып салып, ошо 53-чү СИЗОго алып барабыз деп алып кетишти. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят кылынат. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам айтты: адамдардын үстүнө жалганчы жылдар келет. Ал жылдарда жалганчы чынчылга, чынчыл жалганчыга чыгарылат. Саткын аманаткөй. Аманаткөй болсо саткын деп эсептелет. Ал жылдары Руайбиза сөз сүйлөйт. Ошондо Руайбиза эмне деп суралды. Пайгамбарыбыз: жалпынын иши жөнүндө сүйлөй турган акмак кимсе деп жооп берди.